Жогорку кеңешке баруу үчүн миллиондогон сомдор, керек болсо долларлар сарпталары элге жашыруун деле эмес. Кыргызстанда эң аз акча коротуп шайланган депутат бул Эрулан Кокулов. Мурда мактап жүргөндөр акыркы учурларда колдон келишинче боктоп жатабыз. Бирок биз унутпашыбыз керек. Эрулан Кокуловдун кыргыз элинин ден соолугуна болгон аябагандай чоң ат көтөргүс салымдары бар. Жөнөкөй эле жагын алып карай турган болсок, дүкөндөрдөгү азык түлүктөрдүн мөөнөтүн Эрулан Кокуловдун видеолорунан кийин көңүл буруп карай турган болуп калдык. Ар кандай соода борборлору эшиктин сыртына видео тартууга болбойт деп чаптап койгон кагаздарын сыйрышты. Эрулан Кокуловдун текшерүүлөрүнөн кийин көптөгөн тамактануучу жайлар санитардык жагына, тазалык жагына көңүл буруп башташты. Айтор Несахар долбоору аркылуу Эрулан Кокулов элге ополтоодой кызмат өтөдү. Мунусунда жаңылып шайлап алыпмын, кийинкисинде шайлабайм дегендер ушул жакшылыктарын да эске алып коюңуздар. Алдыда Эрулан Кокулов мыкты иштерди кылат деп мен ишенем. Балким азыркы учурда бир аз жазатайып кеткендер мүдүрүлбөс туяк болбойт дегендей, мунун баарын калыбына келтирип, мындан ары да эл үчүн мыкты кызмат кылышы үчүн бир аз мүмкүнчүлүк берсек деген ой бар да менде. Анан бул жөнүндө сиздердин пикириңиздер кандай, жаза кетиңиздер.